Салам барыңыздарга, менин тетири кийип алган жакетиме көңүл бурбаңыздар. Катуу шамал болуп атат. Стамбулдун аба ырайы даана менин эле мүнөзүмдөй экен да. 5 мүнөт сайын өзгөрөт. Мен азыр Стамбулдун Чаталжа деген аймагында жүрөм. Бул жакта антик көй деген салуучу жай бар экен. Ошол жака туулган күнгө келатам. Өзүмө ишенип, баарын өзүм эле кыла алам, өзүм эле жетип алам деп үйдөн аябай эрте чыгып олуптурмун дагы. Жөө келатканыма 1 сааттан ашты. Бирок өтө оор эмес экен. Мен мурда тоолорго чыгып жүргөн үчүн мындай жолдордон кыйналбайм деле. Бир аз үйдө ылдый. Ошо сонун желдин уруп турганы дагы мен үчүн жагымдуу болуп турат. Жеттим. Болбогон 200 метр калды. Ура! Чаталжа аймагы Түркиянын Стамбул шаарынын бир провинциясы, кыргызча айтканда аймагы болуп эсептелет. Анын кыскача тарыхына кайрылсак, алгач бул жерде Эргиске деген грек конушу болгон беш. Осман империясы түзүлгөндөн кийин калкы аралашып, грек түрк болуп калган делет. 19-кылымдын орто чениндеги Крым согушунун натыйжасында бул жерлерге Крым татарларынын бир бөлүгү көчүп келишкен. 1912-жылы бул аймакта 55 миңдей грек, 16 миңден ашуун мусулман жана 2 миңдей еврей жашаганы айтылат. Ал эми бүгүнкү күндө Чаталжа аймагында 90 миңдей калк баш калкалайт. Аябай курсагым ачты. Бул кыз кай жерде болбосун, канчада болбосун дайыма эле тамак издеп жүрөт экен деп билип атсаңыздар керек. Алинанын туулган күнүнө келдим. Күндө эле ушинтип майрам боло берсе, сачкабай деп нары гулайт эткени шылтоо. Абай чити бошуна айша. Мокуттун туулган күнү ушунун үчүн ырдашат, карап тургула. Давай тырдагы. С днем рождения! Экон ырдатабы? Успехов, радости! Билгени Бүгүн тырдагы, кара, Нурланы. бүгүн сенин туулган күнүң. Куттуктап бир Чаталжага келдик. Чөнтөктө акча түгөнбөсүн. Капчыгың кампайсын. Кучак толо гүл болсун да. Сөзү мындай эмес негизи. Ордуп коесуң сен. Акын турбайсың. Төгүп койдум. Түркчө үйрөнүп калдыңбы? Öğrendim biraz ama benim arkadaşlarım çok gülüyorlar. Sen Kırgızca, Rusça, İngilizce değilsin. Türkçe konuş da video çekir dedi. Bütün Türkeli güleceklerdi. Eli değil, halkı. Halkı. Türk halkı. Türk halkı. Onu bilmiyorum, ben uyuyorum diye noktuyorum da там вы чего от меня хотите? Tamam. Baban takla kapmasın. Kırgızlar İstanbul'a varıp yol ketişken. İta gele aябай ушактарды көп айтышат экен. Вау. Мақтан суретке түшүш керек. Адинай гел.
аңарда. Угушкан жок, видеочук болчу. Видео эле. Бул жакта Один айдын айтымында чынында эле бир бакан өпсөңөр Ханзадаңарга жолугасыңар деп атат. Кармап туруп бир жирный бакан өп салайынчы гана. Үчөндөн жигити жок багышта. Акыркы үмүтү багалар. Үчөндөн сен жигитиң барбы? Жок, үчөөбүз ташай. Төртөөбүз кайда? Төртөөбүз. Күйөөлөр эсепке кирбейт да кой. Любовниктер да кой. Бежин. Негизи мындай тамашаны мен негизи эле жакшы көрөм. Анан анча-мунча тамашаны түшүнбөгөндөр бизди комментарийден тепкилемей жок макулбу? Ат минебиз деп сен пониге отургана жарашат. Атты кенен бастыра турган же чаптыра турган талаасы жок. Мен бар кетти тигил жактарда ал жактарга чыгарбайт. Могул жерден эле айланыш керек. Бул бир гана кичинекей балдар үчүн, мен үчүн могул жерде айланыш күлкүлүү болсо керек. Көргөн эл үчүн дагы, мен үчүн дагы. Уй, караңыз. Арманда албай атка койсоң. Колуң жудур атасың. Иштеп албайбы? Өзүңүздөр көрүп тургандай, Чаталжы аймагынан орун алган бул антик көй эс алуу жайы үй бүлө бала бакыра менен биргеликте келип бир күн кечке эс алуу үчүн өтө ыңгайлуу. Мини зоопарк жаш балдар үчүн аябай кызыктуу болот деп ишенем. Өзүңүздөр көргөндөй ат, пони минип сейилдесе да болот экен. Что он делает? Шоу показывает. Fikrimin ince gülü, gönlümün şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, gönlümün şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, ayaksın ayaksın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ayaksın beni.
şu bir an derim. Gördüğüm günden beri olmuş şu bir an derim. O gün ki gördüm seni, yaktın hayatım benim. O gün ki gördüm seni, yaktın hayatım benim. Vangele, puding. Değiştirelim mi? Herhangi biriyle değiştirelim. Kemal Paşa. Tamam. Orada koysan var mı? Ortağa koysan var mı? Koysan koy. Böyle içinde ağzına mı? Çayın götür, ona kavuşalım. Bu miran kıl. Oğlan aldı gayrı. Sen ne yaparsın? Ha? Sen nar oturmaysın bu kadar. Doktor. Dilimden hiç düşmez adım, dargınlığı sen çıkardın. Dilimden hiç düşmez adım, beni üzmek mi maksadım?